Баткен облусунун Кадамжай району облустагы көп улуттуу эң алыскы райондордун бири. Күнөстүү Кадамжай аймагы Кыргызды алга сүрөгөн инсандарды тарбиялап өстүргөн. Өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө, мамлекеттин түптөлүшүнө салым кошкон Полотхан, Абдыкадыр Орозбеков, Абсамат Масалиев сыяктуу тарыхый журт башчыларынын киндиги ушул Кадамжай району менен туташып, топурагына жуурулушкан. Бүгүнкү күнгө чейин алардын жолун жолдоп, эл жер үчүн ак кызматын кылган инсандар арбын. Алардын бири Кадамжай районунун акими Акрам Мадымаровду жаңылбай айта алабыз. 2013 жылдын январь айынан тартып райондун акими болуп шайланып, учурда райондун түйшүгүн аркалап келет. Узап кеткен жыл Кадамжай району үчүн жемиштүү жылдардан болду. 2016 жыл эң оболу ушу президентибиз урматтуу Алмазбек Шаршенович тарабынан белгиленген тарых жана маданият жылы болгонуна байланыштуу ушу тарых жана маданият жылында болуп көрбөгөндөй жалпы ушул мамлекетибизде болгон чоң маданий жана тарыхый иш-чара сыяктуу эле биздин Кадамжай районунда дагы абдан жакшы иш-чаралар өттү. Бунун эң негизги максаты бул иш-чараларды өткөзүүдө ушу биздин жергиликтүү элге ушу өзүбүздүн маданиятыбызды жана ушул өзүбүздүн ушул тарыхты билүү, негизи ушу келечекте кандай ушу багыттар менен жүрүү, ушу маданият дегенде эле бир гана ушул баягы концерт же болсо бир кандайдыр бир жыйындарда же болсо мындайча айтканда театрларда эмес, ушу маданият деген сөздүн өзү негизи мааниси өтө жогору. Бул жүрүм турумдун маданияты, элге бири-бири менен болгон мамиленин маданияты сыяктуу эле Кудайга шүгүр ушул 2016 жылды өзгөчө ушул маданий иш-чаралар боюнча бизде абдан бай жыл болду. Аны менен бирге өзүңүздөр билесиздер, биздин Кадамжай районунда ушул кыргыз элине, кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, кыргыз мамлекетинде башкарууда, ушу мамлекетти башкарууда чоң өздөрүнүн салымын кошкон инсандарыбыз менен биз Кудайга шүгүр сыймыктанабыз. Атап айтсак мына Абдыкадыр Орозбеков, Абсамат Масалиев, андан кийин мына өзгөчө биздин тарыхыбызда адабиятта өтө чоң кыргыздын жазма адабиятынын башатында турган Молдонияз жана башка бир топ инсандарыбыз бар. Мына ошолордун инсандарыбыздын дагы өмүр таржымалына дагы бир жолу кайрылып, дагы бир жолу ошол кишилердин ошол элибизге, мамлекетибизге кошкон салымдарына мына кайрылып, бир топ мындайча айтканда жакшы эс тутумга келгенге бир шарттар түзүлүп калды. Мен ойлойм ушул 2016 жыл ушул жаатта эң жакшы жылдардан болду. Кадамжай району облустун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, батышынан Баткен району, түштүгүнөн Ош облусунун Чоң Алай, Ноокат райондору, түндүгүнөн Өзбекстан менен чектешет. Чек ара аймагында эки элдин ортосунда дайыма чыр-чатактар болуп келгени жалпыбызга маалым. Акрам Мадымаров кошуна мамлекеттер ортосунда достукту бекемдеп, чек ара көйгөйүнө көкүрөгүн тосуп, өлкөнүн бүтүндүгүн, тынчтыгын сактаганга бүт аракетин жумшап келет. Кошунаны Кудай берет деп коет. Эң оболу эки мамлекет болобу же болбосо эки үй бүлө болобу, биринчи кошуна менен ынтымакта болуш керек. Эң негизгиси. Бекеринен биздин элибизде сөз бар: алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деп. Жакшылыгы болобу, жамандыгы болобу, биринчи ошол кошуна кирет. Ошол сыяктуу эле бизде мына Кадамжай району түштүк регионундагы бардык райондордун салыштырганда эң ушул чек арасы боюнча чектешкен, аралыгы боюнча дагы Өзбекстандын мына 4 районунун менен чектешебиз, бир шаары менен чектешебиз. Ошол боюнча дагы түштүк региондо эң мындайча айтканда чектешкен райондордун бири болуп эсептелет. Ошондуктан биз азыр Кудайга шүгүр акыркы 3-4 жыл мезгилде деле кошуна райондун жетекчилери менен мамилебиз болуп, карым-катнашыбыз бар болчу. Мына азыр эми биздин президенттерибиз жолугушуп, ушу жолугушуунун натыйжасында бир топ жакшы чечимдерге келди. Ушунун жыйынтыгы сөзсүз болот. Азыр деле мына чек аралаш аймак катары биз ошону кичине сезип атабыз. Себеби чек арадагы режим өтө катуу болчу. Булар кичине басаңдады. Эми бир эле күндө эле эртеси күнү жакшы болуп кетиш деген абдан оорураак. Бул эми көп жылдан бери турукталып калган тартипти акырын менен мен ойлойм ушул жакынкы айларда чечилет болуш керек. Анын үстүнө мына чек араларды такталбаган чек аралар тактоо иштери дагы мына өтө ыкчам, бат
жакшы комиссиялар арасында жакшы сөздөр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ушунун баары эң негизгиси ушу чек арадагы жайгашкан элдерге өтө чоң пайдасы бар. Бизде эми ушундай түзүлүп калган экен, Советтер Союзунда бул чек ара жоктугуна байланыштуу бири-бирибиз менен кыз алышып, кыз беришип калган. Биздин бир топ туугандарыбыз Өзбекстанда, Өзбекстандагы бир топ туугандар Кыргызстанда жашайт. Мына ушул чек аранын өтө татаалдыгынан эң негизгиси ушу чек арада жайгашкан эл кыйналды. Азыр эми мен ойлойм, ушул чечимдер жеңилдесе, бул ушу элге жеңил болот. Анан экинчиден бир тарапка жакшы же бир тарапка жаман болбойт. Бул эки тарапка дагы пайдалуу. Соода саттык жүрөт, экономика өнүгөт, көтөрүлөт сөзсүз түрдө. Биздеги мына өндүрүлгөн бизде сабиз, картошка, алмаларыбыз бар. Муну Өзбекстанга сатабыз. Кудай буйрса, ал эми Өзбекстандан мөмө жемиштер арзан жана башка болсо, алар биз менен карым катнаш болот. Ошондуктан өзбек-кыргыз мындайча айтканда достугу ушул мезгилге чейин жакшы болуп келген. Ата бабаларыбыздан баштап. Эми азыр жакшы болот, мындан ары дагы жакшы болот деген ойдобуз. Кадамжай району Акрам Мадымаровдун жетекчилиги астында өнүгүүгө багыт алууда. Шаарды көрктөндүрүп, өнүктүрүүгө пландар коюлган. Кызматка келген 5 жыл аралыгында 18 мектеп бүткөрүлгөн. Мындан сырткары социалдык маданий объектилер курулуп, жолдор оңдолуп жатканын айтып өттү. Кудайга шүгүр, мына азыр мамлекеттик башкаруу кайра акырын мына реформалар, укук коргоо органдарда жүргүзүп аткан реформалар, ушулар акырын бир өзүнүн жолуна келсе, 10 жылдан кийин Кудай буйрса Кыргызстан мындан дагы жакшы болот, сөзсүз түрдө. Анан экинчиден мына жол маселелери. Чоң стратегиялык жолдор курулуп атат. Түштүк, түндүк мына азыр альтернативдик жол. Экинчиден мына бизде дагы чоң Учкоргон, Дароот-Коргон деген бир жолубуз бар. Бул чоң алайды бириктирүүчү илгерки Кокон хандыгында жүргөн жолду азыр ушуну реконструкцияга кирип калса, канчалык ушул жол артериялар канча көп болсо, ошо өнүгүү жакшы болот. Мына акыркы эле мына 5 жылды алсак, акыркы 5 жылды. 5 жылдын ичинде биздин Кадамжай районун алсак, 18 мектеп курулду. 5 жылда 18 мектеп. Ушул темп менен кетсек, мисалы үчүн, ушул темп менен азыр курулуш темптер ушундай жаатта жетсе, албетте биз эми Европага окшош өтө өнүккөн мамлекеттерге жетпейбиз, себеби алардын тарыхы 300 жылдап, 200 жылдап саналат да. Жок дегенде биз ушул мындайча айтканда эң негизги жашоого мындай керек болгон шарттарды түзө алабыз. Эгер билим, ушу мектептер жакшы болуп, балдар бакчалар көп салынып, ушул суу жол маселелери тактала берсе, сөзсүз түрдө биз кандайдыр бир мезгил өткөндөн кийин бизден кийинки мындайча айтканда поколение, бизден кийинки муун көз карашы дагы башка болот. Азыр мына Советтер Союзунда иштеген кишилер менен азыркы иштеген жаштардын көз карашы такыр башка. Себеби Союз мезгилиндеги иштеген кишилердин ошол мезгилге жараша калыптанып калган. Ал биз эми аз кайра жаңы багыт менен кетип атабыз. Эми жаңы багытта жаңы көз караш менен иштеп калат да. Азыр мына жаштарды деле көрсөңүздөр болот. Кээ бирөөлөр ушундай укмуштай жакшы ой пикирлерди айтып атат кээде. Ушул ой пикирлерди карасаң, ошолор пайдаланып, ошолор иштесе деп карасаң, ошондой кеткен болсо жакшы болот. Эң негизгиси ушул 10 жылдан кийин Кыргызстан жакшы болуш үчүн адам өзү тазараак болуш керек да. Туура иштеш керек. Бул райондо бүгүнкү күндө 30тан ашыгар улуттун өкүлдөрү жашайт. Калктын 70-80% айыл чарба тармагында эмгектенет. Жергиликтүү жашоочулардын өзгөчөлүктөрү тууралуу район жетекчиси буларды айтып берди. Биз дайым айтабыз, Кыргызстандын бардык жери өзүнө жараша касиети бар. Ошол сыңар эле биздин Кадамжай районундагы өзүнө жараша касиеттүү, өзгөчө биздин жерден дагы энибиз Кудайга шүгүр, Кудай берген элдерденбиз. Мына азыркы учурда жалпы районубузда 182 миңге жакын эл жашаса, мына ошонун көпчүлүгү 30 улуттан турган эл жашайт. Эң болбону ушул улуттар арасындагы ынтымак, достук абдан жакшы. Биз мына өзүбүздүн районубузду башка Кыргызстандын башка райондоруна салыштырып дайым айтабыз, ушул биздин
районубуздагы ушул биз өзгөчө көп булуттуу район болгонуна абдан сыймыктанабыз деп. Себеби ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү бар, өзүнө жараша маданияты бар, өзүнө жараша өзгөчө жүрүм турумдарда өзгөчөлүктөр бар. Кээ бир мына бизде өзбек, тажик улутунда дээрлик көпчүлүк 30 миңге жакын, 20 миңден 30 миңге чейин ушул тажик, өзбек улутундагы элдер жашайт. Мына ошолордагы өзгөчө мына жашоо тиричилиги, ушул мына багбанчылыкты жакшы өздөштүргөнгө байланыштуу ушул жердеги башка улуттагы элдер, өзгөчө кыргыздар дагы мына ошолордон көп нерсени үйрөнүп, тажрыйба үйрөнүп, бири-бири менен алака кылып, Кудайга шүгүр салыштырмалуу жашоо деңгээл жакшы. Бул дагы мен ойлойм биздин ушул элибиздин ушул биримдигинде депчи. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов баарынан күнүгө адам болуу кыйын деген, демек үлгүлүү инсан болуу андан дагы кыйын. Өзүнүн артынан өрнөктүү из калтыруу кайсы бир чөйрөгө коомго тарбия берет. Акрам Мадумаров сыяктуу коомго үлгү болгон инсандар көп болсун. Кыргызда жакшы тилек жарым ырыс деген макал бар. Акрам Мадумаровдун кыргыз элине болгон каалоо тилеги менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кыргыз элибизге биринчиден ушул каалап кетет элем, эң аввал ушул Кудай колдосун бизди. Кудай колдосун, элибизде ынтымакчылык болсун, биримдик болсун. Бизде жакшы сөз бар кыргызда. Өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт дейт. Биз өзүбүздү биринчи жакшы колдоону билишибиз керек да, өзүбүздү. Башка сырттан келген кишилерди жана башка бир чет жак, бул чет жак. Ошон үчүн бекеринен чет деп айта албайт. Өзүбүздүн жарандарды, өзүбүздүн элди колдоо берип, өзүбүздү мисалы үчүн ушул жасап жаткан кишинин ишин жакшы деп айтсак, мына ошондо биз өнүгөбүз деп эсептейм да. Ал эми кемчилдик кылып жаткан болсо, кемчилдигини туура айтып, өзүнө жеткизип айтып, ушул кемчилдик мына жерде мындай болуп деп айткан болсо, Кудай буйрса жакшы болот. Анан ушу элибизде эң аввал ушу токчулук болсун, молчулук болсун, тынчтык болсун. Себеби тынчтык болбогон жерде канчалаган экономика өнүкпөсүн, канчалаган бизде завод, фабрикалар курулбасын, канчалаган жолдорубуз, канчалаган жакшынакай мектептер курулбасын, эгер тынччылык болбосо, ушунун баары бир күндө жок болуп калат. Мына ал эми алыска илгерки тарыхты издебешибиз керек. Мына башка мамлекеттерде азыркы учурда болуп жаткан согуш, граждандык согуш, бири-бири менен болгон туура эмес мындай маселелердин натыйжасында бир гана ушу инфраструктура эмес, кээ бир мамлекеттер экиге бөлүнүп, мамлекеттер жок болуп кетип атат. Биз мына азыр ушу глобалдаштыруу мезгилде биз негизинен ушул көбүрөөк ушул таалим, тарбия, көбүрөөк ушу биздин элдердин арасындагы бири-бирине болгон ушул жылуу сезимди ойгонтуп, анан бири-бирине болгон жылуу сезим жакшы болгондон кийин албетте ал кишилер сөзсүз мамлекетти ошондо гана ойлошот да. Мен ошон үчүн каалап кетмекмин.